окуяларын жана көрүнүштөрүн камтыган өлкөдөгү маалымат программасынын шаршембилик чыгарылышы назарыңыздарда. Алдыдагы жарым саатта кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү көрсөтүүгө учкайт. Кыш камын жазда көр, Каракече көмүр кесиминде облустук штабтын жыйыны өттү. Маселе аябай көп, проблемалар да аябай көп. Чек талап кылып байгеге ээ бол. Мамлекеттик салык кызматы уюштурган лотереянын баш байгесинин бирин атбашлык Эрнес Жаңыбаев утуп алды. Мындай утуштун ээси болуп, момча сүйүнүчтүү болобуз деп эч ойлогон эмес. Башаламан баа койгон таксисттер. Такси бааларынын туруксуздугуна жүргүнчүлөр нааразы. Азыр ушу 700 деп ушинтип айтышат. Маршруткалар да кымбаттап кетти. Таксистердики действительно грубо да отношениясы чебителер. Ийгиликтүү ишкер айым. Улуттук баалуулуктарды, кол өнөрчүлүктү жайылтууну колго алган Элиза Насирдин кызы тууралуу программанын жүрүшүндө. Негизи пландап жүрчүбүз өзүбүз. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Жолугушууга Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тулейберди, Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин, Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов жана Түркмөнстандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Шадурды Мередов катышты. Эки тараптуу кызматташтыкты жана аймактык өз ара байланыштарды кеңейтүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы жакынкы коңшулар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен өз ара пайдалуу алакаларды тереңдетүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жетекчилери 2022 жылдын 21-июлунда боло турган Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин жолугушуусуна документтердин жетиштүү көлөмдөгү топтому даярдалганына басым жасашты. Помимо двусторонней, между нашими странами есть насыщенная региональная повестка. Эки тараптуу мамилелерден тышкары өлкөлөр ортосундагы региондун күн тартибинде турган аймактык өз ара аракеттенүүнү жандандыруу жана кеңейтүү, жалпы чөлкөмдүн да Борбор Азиянын ар бир мамлекетинин да өнүгүүсүнүн негизги фактору болуп саналат. Кыргыз тарап өз ара соода көлөмүн көбөйтүү, чет элдик түз инвестицияларды тартуу, атаандаштык эмес кызматташуу, бири-бирин толуктоо маанилүү деп эсептейт. Мамлекеттердин улуттук экономикаларын өнүктүрүүгө багытталган соода экономикалык, энергетикалык, транспорттук жана башка өз ара аракеттенүүсү бүткүл Борбор Азияда туруктуулукту, коопсуздукту, тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн бекем негиз болуп эсептелет. Андыктан Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити биримдиктин жана өз ара түшүнүүнүн, ачык жана өз ара пайдалуу диалогко даярдыгынын далили. Региондук диалог үчүн өлкөлөр тандап алган багыт аймактын гүлдөп өнүгүшүн жана элдердин бакубаттуулугунун негизги фактору болуп кызмат кыла тургандыгына терең ишенем. Успешность региональных инициатив и позиционирование нашего региона как единого целого. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев жумушчу сапарын Жумгал жергесинен баштады. Облус жетекчиси Кара Алтындын мекени Каракечеде облустук штаб өткөрүп, күз-кыш мезгилине карата тиешелүү мекемелердин даярдыктары тууралуу маалымат алды. Отурумда көмүр казуунун көлөмү, экологиялык, техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталышы, райондорго көмүр тартуу иштерин уюштуруу маселелери талкууланды. Андан соң райондун борборунда актив жана жергиликтүүлөр менен жолугуп, Менкуш айылындагы урандын радиоактивдүү калдыктарын сактоочу жайынын абалы, ошондой эле электр жарыгы тартылып жаткан Кең суу айылында болду. Аймактан Медбек Асаналиевдин сюжети. Менде мындай конкреттүү суроо Каракече филиалына. Отгрузканы реально качан баштай аласыз? Каракече көмүр кесиминде иш ыргагы жылдагыга салыштырмалуу солгун. Иштин жай болуп жатканына кен казуу ишканасында жетекчилердин алмашуусу, кадрлардын туруктуу болбой жатышы кедергисин тийгизип жатыптыр. Ишти илгерилетүүдө жолдорду да кеңейтүү маселеси дагы орчундуу. Ишти алып барганга толук кандуу даярсыңарбы? Толук кандуу даярбыз. Көмүрдү казыш үчүн биз ички жолдорду биринчи очередь кеңейтишибиз керек.
Бүгүнкү күндө бул жылга пландалган 1 миллион 750 миң тонна көмүрдүн 480 миң тоннасы гана казылып алынган. Учурда Бишкек жылуулук электр борборуна өткөн жылга калган көмүр тартылууда. Кенде ушул күнгө чейин 3 миллион 200 куб тазалоо иштери жүргүзүлгөнү тууралуу маалымат алдык. ЖЭПке былтыркы жылдын остаток 80 миң тоннасы калыптыр. Азыр ошол остатокты покрывать эткенге иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары азыр ошо өкмөттөн токтом күтүп атабыз. 1 миллион 750 миң тонна мындай ооз эки тилинде эле айтылып атат, бирок биз кагазын көрө элекпиз аны. Облустук штабта дубан башчысы быйыл кыш оор болорун, ушул учурдан тарта бюджеттик мекемелер менен элди көмүр отуну менен камсыз кылууну тездетүү керектигин эскертип, ар бир район башчыларына, мекеме ишканалардын жетекчилерине жана көмүр кесиминин башчысына протоколдук тапшырмаларды берди. Ошондой эле 15 сентябрга чейин социалдык объектилерге көмүр тартуу иштерин бүткөрүүнү милдеттендирди. Азыр карьерди барып көрүп келдик. Маселе аябай көп, проблемалар да аябай көп. Калдыкка көмүр менен камсыз кылуу, бюджеттик мекемелерге көмүр менен камсыз кылуу мамлекеттик жана муниципалдык жергиликтүү бийлик органдарына толугу менен жеке башчыларына жүктөлөт. Штабтын отурумунун жыйынтыгы менен 20 июлдан тарта социалдык объектилерге, 1 августтан тартып калкка көмүр ташуу иштерин баштоо тапшырмасы берилди. Быйыл Нарын облусуна жалпы 116 миң 54 тонна көмүр отуну керектелсе, анын 90 миң тоннадан ашууну калкка жумшалат. Азыркы жумуштарды баштап алсак, анан кийин Президенттин өкүлү кара кечеден соң райондун борборунда жергиликтүү эл жана район активи менен жолугуп, алдыдагы аткарыла турган иштерге токтолду. Өкүл жергиликтүү жетекчилерди, облустук жана райондук өнүктүрүү фонддорунун каражаттарын экономикалык багыттагы долбоорлорго жумшоого басым жасоого чакырды. мындан ары биз бир гана экономика менен алек болобуз. Жетекчилердин баарын айтып келатам. Сөзүбүздү азыраак кылып, ишибизди көбүрөөк кылалык деп. Мен жаңыча бир иштеп көрөлүк да, Кудай буйруса, мындай катуу аракет кыла берсек, 1 жылбы, 3 жылбы бир секирик жасап көрөлүк. Миң Куштун туюк суу аймагындагы уран калдыктарын көчүрүү демилгеси 2013 жылдан бери көтөрүлүп келет. Аймакта уран калдыктары сакталган 4 жай бар. Аларды көчүрүү зарылдыгы калдыктар тоонун этегинде жайгашканына байланыштуу келип чыккан. Себеби бул жерде жер көчкү жүрүү коркунучу бар. Мындан 3 жыл мурда каржы маселеси чечилип, иш башталганда пандемия болуп калып, анын кесепетинен иш 1 жыл кечеңдеп калган. Азыркы мезгилде техникалык камсыздоо имараттары курулуп, калдыктарды көчүрүү босогодо. Бул жай менен президенттин өкүлү дагы жеринде таанышып, жумушчулардан кабар алды. Бул естественный немес двиг бар да. Бул жерден жалпы аянты 3,2 гектар жерээлейт. А бул жерде радиоактивдүү калдык болуп 450 миң куб калдык бар бул жерде. Андан тышкары загрязненный грунт 160 куб загрязненный грунт бар. 160 миң куб. Жалпы объему ошондо 610 миң куб грунт ташылыш керек ошол жерде. Акыркы 30 жылдан бери электр энергиясын көрбөй жашап келе жаткан Жумгал району Кең суу айылынын тургундары Алтынбек Эргешевтен электр энергиясын тартууну тездетип берүүнү өтүндү. Кең суулуктардын көп жылдан бери чечилбей келген көйгөйүн уккан облус жетекчиси тиешелүү органдарга электр жарыгын сентябрь айынын 20-сына чейин тартып берүүнү тапшырды. 1 ай дедиңиз, мен сизге ошол 20 сентябрга чейин ошондой мөөнөттү берелик. Кубанычтабыз, ушу свет келет деп, анан свет келсе мектеп ачылса дейбиз. Эми биз эле эмес, биздин айылдагыларга да жакшы болот эле да. Свет келсе, мектеп болсо, балдарыбыз садикке барса, жакшы да кичине неберелерибиз. Документалдык 18 бүтүн, бирок жаңы түшүп аткан, жаңы өткөн элдер менен 23 бүтүн деп эсептейбиз. Былтыр өнүктүрүү фондунун жардам менен, Жумгал өнүктүрүү фонд жардам менен 2 миллион сомго опораларды, жанагы шыптарын, вундарын бир даана трансформатор алып келдик эле. Иштин жүрүшү Кудай буйруса жакшы, жергиликтүү эл дагы өзүнүн колунан келген салымын кошуп, жардам берип, иш аракеттери болуп жатат. Президенттин өкүлү алдыңкы күндөрү ар бир район тургундары менен жолугуп, элдин көйгөйүн жеринен угат. Мындай жолугушуу президенттин тапшырмасына ылайык, жарандардын маселесин жеринде чечүү максатын көздөйт. Жергиликтүү маанидеги чечилбеген элдин көйгөйү жогорку органдарга жөнөтүлүп, өлкө башчысынын жеке көзөмөлүнө алынат. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.
Кыргызстанда 2022 жылдын аягына чейин 14 000 жаңы жумуш орундары түзүлөрү күтүлүүдө. Анткени жыл аягына чейин өлкөдө 10 ири өндүрүш ишканасы ачылмакчы. Экономика жана коммерция министрлиги менен финансы министрлиги бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Анда 6 ай аралыгында аткарылган иштер жана 2022 жылдын экинчи жарым жылдыгына карата пландар тууралуу маалымат берилди. Кененирээк кийинки сюжетте. Коомчулукта талкуулар, пикирлүү талкуулар болуп атат, ал тууралуу. Мамлекеттик казынадагы каражат, бюджет канча киреше тапкан жана алар кайда жумшалган? Финансы министри пландык көрсөткүч 188 миллиард сом болсо, анын аткарылышы 190 миллиард сомго жеткенин билдирди. Муну менен былтыркыга салыштырмалуу өсүш 53 миллиардтан ашык сомду түзгөн. Рост динамика поступления налоговых. Социалдык тармакка 65,4 миллиард сом, реалдуу секторго 41,6 миллиард сом, мамлекеттик карызды тейлөөгө 16,4 миллиард сом жана мамлекеттик башкарууга 7,6 миллиард сом бөлүнгөн. На реальный сектор. Ал эми Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү фонддорун каржылоого республикалык бюджеттен жыл башынан бери 822 миллион сом бөлүндү. Аймактарды өнүктүрүү иштеринин алкагында облус, район жана райондук деңгээлдеги шаарларга атайын фонддор түзүлгөн. Мына ушул фонддорго бюджеттен жалпысынан 2,1 миллиард сом каралууда. Это является как раз острый вопрос. Өткөн жылга салыштырмалуу салыктык түшүүлөрдүн өсүшү байкалууда. Өсүү темпи 150% деңгээлинде кармалууда. Бул ресурстар үчүн негизги көрсөткүчтөр. Биринчи жарым жылдыкта 72,7 миллиард сомго жакын салык, 31,7 миллиард сом бажы төлөмдөрү чогултулду. Чуть свыше 12 миллиардов сомов. За первое полугодие данный уровень достиг 7,5 миллиарда сомов. Маалымат жыйын учурунда финансы министри Алмаз Бакетаев 1 октябрдан тарта пенсия 50%га чейин көбөйтүлөрүн билдирди. Ошондой эле 1 августтан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маяналары көтөрүлөт. Эске салсак, жыл башында министрлер кабинети быйыл пенсия менен жөлөк пул 50%га өсө турганын убадалаган. Ал эми жыл ичинде социалдык жөлөк пул 2 жолу көтөрүлсө, 1 апрелден тарта билим берүү, медицина, маданият кызматкерлеринин айлыктары жогорулады. Айлык маанай боюнча айтып кеткендей, 1 апрелден баштап социалдык тармактарга биз көтөрүп бергенбиз. Мугалим, культура жана соцзащита ишкерликтерге. Бул айтып коюшубуз керек, эч кандай өзгөртүү болбойт. Ошо төлөмдөр төлөнүп келатат толугу менен. 1 августтан баштап жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге айлык көтөрүү боюнча. Бул категорияга 1 августтан баштап жалпысынан 7-8 миллиард сом биз ошо пландаштырып атабыз. Жана да кошумча айтып кетейин, 1 октябрдан баштап пенсия да көтөрүлөт. Буга катар Кыргызстанда 2022 жылдын аягына чейин 14 000 жаңы жумуш орундары түзүлөрү болжолдонууда. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында өлкөдө 10 ири өндүрүш объектиси ачылуу алдында турат. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан уюштурулуп жаткан чек талап кылып байгеге ээ бол акциясынын 1 июлда өткөрүлгөн лотереясынын баш байгесинин бири Ат башы районунун тургуну Эрнис Жаңыбаевке буйрду. Ошондой эле аталган акциядан Нарын районунун Орто Саз айылынын тургуну Айжан Асанбекова Samsung A33 үлгүсүндөгү смартфонго ээ болду. Сандарды туш келди тандоо ыкмасы менен ойнотулган лотереяда байгеге ээ болгон теңир тоолуктар туурасында Эсенбек Сталбек уулунун сюжети. Ат башы район Талды суу айылынын тургуну Эрнис Жаңыбаев салык кызматы уюштурган чек талап кылып байгеге ээ бол акциясынын алкагында 1 июлда өткөрүлгөн лотереядан Kia үлгүсүндөгү автоунаага ээ болду. Баш байгеге ээ болгон Жаңыбаев унаа утуп алам деп эч ойлогон эмес. Бирок ага карабастан акция башталгандан бери кылган ар бир соодасына чек талап кылып көрсөтүлгөн баардык шарттарды аткарып турган. Ойноп атканда, акцияга катышып атканда ошол ар бир адам үмүт менен жашайт да. Үмүт кылганбыз, конечно, албетте. Бирок мындай утуштун ээси болуп, момча сүйүнүчтүү болобуз деп эч ойлогон эмеспиз. Салык кызматы тарабынан уюштурулуп жаткан мына ушу чек талап кылып байгеге ээ бол акциясы муну менен токтоп калбайт. Тагыраагы лотереянын экинчи туру үстүбүздөгү жылдын 1 октябрында өтөт. Анда баш байгеге борбордон баатир ойнотулат. Ал үчүн салык мобилдик тиркемесин жүктөп алып, товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүлөрдү алууда контролдук кассалык машиналар чыгарган чекти талап кылуу зарыл. Алынган чектин QR кодун сканерлөө жетиштүү. Мен буга 18 жаштан жогорку, 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 18
Gracias.
Бул эмеге катышыш үчүн, акцияга катышыш үчүн ар бир жерден соода сатык жүргүзгөн жерден чек талап кылыш керек. Чек талап кылып, уюлдук телефонуна, уюлдук мобилдик телефонуна салык чек мобилдик тиркемесин тиркеп алып, көчүрүп алып, ошолго чекти катташ керек да. Ошондон тартып лотереянын катышуучусу болуп эсептелет. Мына ошо Ат башы районуна канатташ Нарын районунун Орто Саз айылынын тургуну Айжан Асанбекова өткөрүлгөн бул лотереядан Samsung A33 үлгүсүндөгү смартфонго ээ болду. Ал эми өткөрүлгөн лотереянын жыйынтыгы менен учурда калк арасында соода кылгандан соң чекке суроо талап күч. Мындан улам ар бир соода түйүндөргө базарларга кассалык көзөмөл машиналары этап-этабы менен орнотулууда. Жок, башында любой нерсе оочулук менен болот да. Кыйын болуп атат, көнөбүз да. Жакшы эле буюрса аракет кылып атабыз. Чекти талап кылып атышат кээ. Жалпысынан Ат башы районунда соода саттык кылган 359 субъект бар болсо, учурда алардын 239-уна кассалык көзөмөл аппараттары орнотулган. Алардын 46-сына аппараттык, ал эми 188-и тиркеме аркылуу иштөөдө. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Ат башы району. Ат башы районунун Ат башы жана Акмуз айыл аймактарындагы тазалык муниципалдык ишканаларына Хово үлгүсүндөгү унаалар берилди. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы жаратылыш өнүктүрүү фонду тарабынан алынган бул тиричилик калдыктарын чыгаруучу унаанын ар бири 3,5 миллион сомдон сатылып алынган. Каражаттын 2 миллион 400 миңин жаратылыш өнүктүрүү фонду каржыласа, калган 1 миллион 100 миң сомун айыл өкмөттөр өздөрүнүн бюджеттеринен өздүк салым катары кошушкан. Ал эми алынган техникалар айыл аймактардагы тиричилик калдыктарын тазалоого, ташып чыгууга иштелмекчи. Буга чейин 2 айыл аймакта тең мына ушундай таштанды чыгаруучу атайын техникага муктаждык жаралып келген. Муну менен катар аталган райондо таштанды төгүүчү жайларды иретке келтирүү мерчемделүүдө. Туристик коридорлордо дагы трассанын боюна жайгашкан биздин ушул таштанды жайларыбыз бар. Аларды дагы сыртка трассадан туристик коридордон алысыраак алып чыгуу боюнча айыл өкмөттөр менен бүгүнкү күндө пландоо иштери жүрүп жатат. Буга чейинки таштанды чыгарган машинабыз 2005-жылы алынган машина автоунаа болчу. Анын эскилиги жетип, анан былтыркы 2021-жылы октябрь айларында жаратылышты өнүктүрүү фондуна айыл өкмөт тарабынан долбоор жазылып, таштанды чыгаруу автоунаасы боюнча сүйлөшүп, тактап долбоор жазганбыз. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизге Ат башы айыл өкмөтүнө 8 кубтук 2022-жылы өндүрүштөн чыккан Хово үлгүсүндөгү автоунаа келди. Нарын Бишкек каттамында такси кызматын көрсөткөн айдоочуларга жүргүнчүлөр нааразы. Алар такси баасынын туруксуз экенин айтып, жол кире ар күнү ар башка суммада болуп жатканын биздин каналга билдиришти. Жүргүнчүлөр айрым айдоочулар орой мамилесин көргөзүп, рулда баратып телефон менен сүйлөшүп атургай тамеки чеккен учурлардагы кездешерин кошумчалашты. Эки тараптын пикирин кабарчыбыз Норуз Абылаев угуп келди. Жүргүнчүнүн коопсуздугу айдоочуга аманат, бирок айрым айдоочулар жолдо жүрүү эрежелерин одоно бузат. Телефонго алаксып, адамдарды көзгө илбей сөгүнүп сүйлөшүп, рулда бара жатып эле чылым чегет. Жарандар жол кирени ар күнү ар башка баада экендигине нааразы. Кымбаттап кетиптир, мен деле көптөн бери келдик болчумун. Азыр ушу 700төн деп ушинтип айтышат. Маршруткалар да кымбаттап кетиптир. Таксистерге действительно грубо да отношениясы бүт эле. Өздөрү каалагандай айдашат, түшкөндөн коркосуң да мындай. Эме кылгандачы, рисковать этиш кыйын да. Анан жанакындай 7 орунду машиналарды аябай. Карапайым элди оор түйшүккө салат. Мисалы үчүн азыр иштебеген адамдар көп, чөнтөк маселесин эле катталып башат да мындай адамдарчы. Мүмкүн болушунча бир баага айтышса, карапайым элге да жакшы болмок. Ар ким ар кандай эле бааны коюп алышпайбы таксистерчи? Элдин саламаттыгын, ден соолугун ойлоп, өмүрүн ойлоп, эчтеке алаксыбаса жакшы болмок да. Жанагындай жол кырсыктар болбойт эле да. Азыр келип эле баасын сурасак 700 деп асманда айтат. Анан туруп калдык, бул кыз кичине арзандатып карайын деп.
болбойт экен. Май кыйбат, анан эмне деп эле көп эле сөз сүйлөт азыр. Биздин келгенибизге көп болсо 10-15 жыл өтүп болду. Айрымдары тамеки тартат, сотка көрүп кетип баратат. Бир түрү эле алып учуп жөнөйт, бир түрү эле жүжүрөтүп калат. Айтсаң жаман көрсө туруп деле коюшпайт. Алда Кудай аман эсен жетейин деп жүрүп отурасың, анан эмне дейбиз? Нарын Бишкек каттамында 80ге жакын такси элге кызмат көргөзөт. Автобекет жетекчилиги алардын бардыгы жеке менчик фирмага катталгандыктан жол кире акысын көзөмөлдөй албай турганын билдирди. Тарифтер боюнча мурун жана айтып кеткендей антимонополия кызматы көзөмөлдөп берчү бул маселени. Азыркы учурда бул фирмалар жоопкерчилиги чектелген коомдор өздөрү бекитет, өздөрү көзөмөл жүргүзөт. Бул көрүнүш сезон учурунда болот в основном. Мындай күндөрү ошо бекилген баа боюнча эле жүрө берет. Такси кызматын көрсөткөндөрдүн арасында патент алып иштегендер жок эсе. Таксисттер патентти автобекетке келбестен социалдык тармактан айткан жеринен алып кеткен попутчиктерге атаандашып албай жатканын уктук. Алар дегенде бийлер жол бере албайт да. Азыр деген миллион киши такси жолдогулар бүт эле такси. Өйтөргүлө пожалуйста биз аламыз дедик да. Эч ким жооп албай коюшту менекен. Милицияга да кайрылганбыз КАИге. Попутчиктерде. Азыр уже 64.183 болуп калыптыр да. Бишкек Нарын каттамындагы жүргүнчүлөр социалдык тармактарда атайын ачылган баракчалары аркылуу дагы такси таап алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Жогоруда айтылган попутчиктер мына ушулар. Бул баракчаны активист Эркежан Исакова жакындары менен биргеликте ачкан. 6 жылдан бери кызмат кылып жаткан баракчаны ачуу зарылдыгы ошол эле такси кызматына нааразы элдин көбөйгөнүнөн улам келип чыккан. Бизде Бишкек Нарын каттамындагы таксисттердин мамилесинен тартып машиналардын акыбалына чейин баарын эле белгилүү. Ар бир адам каалоосуна жараша каалаган машинасына отуруп кетет деген нерсе бар да. Анан алар болсо мындай менчикти алышканда автовокзалга туруп алышат, башка машиналарды киргизишпейт. Анан попутка жөн эле адамдар жанына сапарлаш кылып сала кетели деген жүргүнчүлөрдү беришпей, керек болсо топтолуп саба ийгенге чейин да барган күндөрү болгон булардын. Анан ошондон улам бул муктаждыктан улам бул группа келип чыккан. Жол кире маселесине кайрылсак, көрсө бааны бир да орган көзөмөлдөй албайт экен. Монополияга каршы кызматы такси баасына таасирин кыла албай турганын билдирсе, салык кызматы унаа токтоп турган жерден патентин текшере албай турганын айтып алакан жаят. Кыскасы өзүм билем, өтүгүмдү төргөй элем деген таксисттерди көзөмөл кылууга, тартипке чакырууга эч ким даабай төңдөнөт. Бишкек Нарын Торгарт жолунан жыл башынан бери эле 66 жол кырсыгы катталса, анын көпчүлүгү таксилерге тиешелүү. Нооруз Абылаев, Өлкөдө Эми, Нарын шаары. Жаратылышка туура мамиле кылып сактай билели, анткени облустун кайсыл гана жашыл аймагы болбосун, таштандыга толгону жашыруун эмес. Мындай мамиле бара-бара табият кооздугун жоготуп, айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет. Буга мисал Нарын районундагы Салкын-Төр мамлекеттик жаратылыш паркындагы абал. Бул тууралуу кийинки сюжет айтылат. Жай келгенден тарта табият коюнуна эс алгандардын саны арбайт, бирок тилекке каршы алардын басымдуу бөлүгүнүн кайдыгер мамилесинен улам табият коюну мына ушундай желим баштыктарга, бөтөлкөлөргө жана башка акыл чикирлерге толгон. Адистердин айтымында желим бөтөлкөлөр жерде 450 жылга чейин, ал эми баштыктар 500 жылга чейин чирибейт. Мындай көрүнүш экология оңбогондой зыян алып келүүдө. Алып айтсак, чыгарылган таштандылардын 40%га жакынын мына ушул заттар түзөт. Тилекке каршы мындай желим бөтөлкө менен баштыктар күнүнө Кыргызстанда канча колдонулат, азырынча белгисиз. Домиктер турат, эми ушу мусорду бир 5-10 метр жерге алып келип таштагандан эринишет да бияктанча. Султан Керим Керимов Салкын-Төр мамлекеттик жаратылыш паркында токойчу кызматын аркалайт. Аймактын жаратылышынын сакталышын көзөмөл кылган каарман күн сайын эс алуучулардан калган калдыктарды тазалайт. Маданиятыбыз, жаратылышка болгон көз карашыбыз, тазалыгыбыз, өзүбүздүн тарбиябыз болбогон себебинен ушундай нерселер калып жатып атат да маяктачы. Эми могу мына бул жер коттедж бияка отуруп эс алышат, бияктан эс алышат, кетип барат эле могу. Карач чачканчы мисалы. Дарбыздын кабыгын ташташат, тигилери таштайт, булар таштайт. Кете беришет да арасы таштапчы. Айла жок келип жыйнайбыз. Жума сайын, жумасына 2-3 жолу тазалайбыз. Биякта ар кандай мусу бар, жакшысы бар, жаманы бар.
Аталган парктын жалпы аянты 10.419 гектарды түзөт. Мунун ичинен 22 гектардан ашыгы эс алуучу аянт катары пайдаланылат. Аймакта сүт эмүүчүлөрдүн 11, канаттуулардын 30дан ашык, өсүмдүктөрдүн 300дөй түрү кездешет. Бирок тилекке каршы эс алуучулардын кайдыгер мамилесинен улам ой келди ыргытылган таштандыдан арылбай келет. Мындай көрүнүш улантылып отурса, табият кооздугун толугу менен жоготуу турган иштешет жаратылыш сакчылары. Айнек таштандылардын коркунучтуу жери бул эгерде күн аябай катуу ысыса, өрт чыгуу коркунучуна алып келет. Күзгө жуук болуп чөп саргайып кургаган убакта ошол өрт коркунучуна алып келет. Ал эми пластиковый бутылкалар жана салафан пакетиктер булар ошол мисалы жаткан жерин алдындагы өсүмдүктөрдү толугу менен өстүрбөйт. Анткени абадагы өтпөйт, күндүн энергиясы да өтпөйт, ошол менен ал жердеги өсүмдүктөр толугу менен курап калат. Бул салафан пакеттер жана салафан пакеттер менен пластиковый бутылкалар бул келечекте бир 5 жылдын ичинде аябай эле чоң коркунучка алып келет. Анткени булардын саны аябай көбөйүп атат азыр бүгүнкү күндө. Жоголгон жаратылышты калыпка келтирүү узак убакытты жана оңбогондой каражатты талап кылары талашсыз. Андыктан абалдан чыгуунун жалгыз жолу табиятка аяр мамиле кылып, тазалыкты сактоо. Бул багытта аталган паркта жер аянтын ижарага алып, боз үйлөрдө мейман тосуп иштеген Сайнагүл Түтөлөңова таштандыларды иргөө боюнча алгачкы кадамын баштады. Коноктор келгенде биринчи айтып атабыз, тазалык сактагыла, тинткиле балдарга өтө итаат болгула дейбиз. Ана мына муга неме салгыла, бакылашка салгыла, мунусуна айнек салгыла деп да бирөө бар мындайдан. Коробкаларды тияк өзүнчө койгула дейбиз. Ана пищевой отходду болсо өзүнчө тиякта урна бар, чоң урна. Ошол жака салдырабыз, карап турабыз. Менин балдарым ойлоп чыкты мунучу. Мына муну мынтип алат, мынтип эле алып эметет да. Муну азыр төгүп тазалап койгондогуз көчөгүнө кечинде. Анан мынтип кайра илип коебуз. Оңой. Жай айларында аталган паркка жалпы 6000 айланасында адам келип эс алып 20 тонна таштанды чыгарылат. Бул үчүн аймакка 50 челек орнотулуп коюлган. Таштандыны туура ыргытуу боюнча маалыматтар айтылган менен көңүл кош мамиледен улам талапты толук аткарбагандар арбын. Кирип баратканда бизге айтышкан таштанды таштабагыла, тазалыкты сактагыла деп. Анан бирок суунун жээгинде көп таштандыларды байкадык. Ар бир адам өзүн карап таштанды таштабай, тазалыкты сактаса, бул бизге эле жакшы болмок дейм да. Кыргызстанды өзүбүз карабасак ким карайт? Учурда Нарын облусунун аймагында таштандыны кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү боло элек. Андыктан жок дегенде таштандыны атайын урналарга салып, айлана чөйрөгө зыянын тийгизбей ыргытууну адистер эскертишет. Анткени мекен бирөө жана ал өзүбүздө калат. Чапара Садыкказиева, Адилет Алмазбеков, Мирзат Муталипова, Өлкө Деми, Нарын району. Быйыл Кыргызстанга сырттан келген туристтердин саны жылдагыдан арбын. Нарындын аска тиреген бийик тоолору, кооз жаратылышы келгендердин көңүлүн бурууда. Дал ушул меймандарга бардык шарттарды түзүп, Кыргыздын улуттук баалуулуктарын, тамак аштары менен кошо кол өнөрчүлүгүн кеңири жайылтууну колго алган жеке ишкер айым менен кесиптешим Айпери Акылбекова баарлашып кайткан. Эльза Насирдин кызы 2019 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенет. Бул жылдар аралыгында үйүндөгү эски боз үйлөрдүн көркүнө көрк кошуп, кооздоп чыккан. Муну менен катар жиптерден түрдүү өрмөктөрдү өрүп, жүндөн ар кандай Кыргыздын улуттук буюмдарын жасайт. Бул өнөрдү ал Памирлик кыргыздардан үйрөнгөн. Бул мага керектүү нерсе экен деп туруп, ана мен өзүм атайын үйрөнгөм да муну. Мен үйрөнгөнүм бул Памирлик кыргыздар болуп калды. Ошо туугандар жаңы көчүп келип аткан кезде бир YouTube каналынан көрүп калып мен. Ага чейин деле биздин өзүбүздүн жергиликтүү кыз келиндерден үйрөнгөм, бирок алар айылда болгондукка байланыштуу күнүгө келип мен менен отуруп көрсөтө албайт экен. Узайым бул өнөрдөн тышкары чакан мейманкана иштетет. Анда чет элден келген меймандарга Кыргыздын улуттук тамактарын, кийим-кече буюмдарын тааныштырып, мастер-класстарды өткөрөт. Ар бир кардарына өзгөчө мамиле жасоого аракет кылат. Ал өлкөбүзгө келген чет элдиктер жакшы пикирде калышса деп ойлойт. Ушундай улуттук кол өнөрчүлүк мастер-класстарды өткөрүп берем. Ушу мен мастер-класс өткөргөндө аябай ыраазы болуп, ушу мен жасаган буюмдарды сантиметрлеп да, миллиметрлеп да сатып кеткен конокторубуз бар да. Анан ошолорго карап атайын ушундай ассортименттерди көбөйткөнгө аракет кылып атам, бирок ушу кээде жетишпей кеткендиктен баягы сезон бүткөндө бирткеден жасайм.
Жыл башынан бери 40тан ашуун туристтерди кабыл алган. Келген меймандар анын колунан жасалган улуттук буюмдарга абдан суктанып алып кеткендердин саны арбын. Этностилде жасалгаланган мейманкана 20 кишиге ылайыкталган. Алдыда бул жерди дагы кеңейтип, жумуш орундарын түзүүнү тилек кылууда. Буюрса дагы өзүнчө индивидуальный гостевой дом курабыз деген үмүт бар. Агентство ачабыз деген үмүт бар. Анан ошентип расширение кылабыз, буюрса дагы көп ой тилектер бар, ошонун баары ишке ашып кетсе. Кыргызстанда аялдардын бизнеске аралашуу деңгээли жыл сайын өсүп баратканы байкалууда. Ишкерлик кылып, андан киреше гана таппастан өлкөнүн туризм тармагына өз салымын кошуп жаткан ишкер айымдын бул аракети көпчүлүккө үлгү. Айпери Акылбекова, Нурсултан Болотбеков, өлкөдө Нарын шаары. Кочкор районундагы Алтын көл нарын кол өнөрчүлөрдүн коомдук бирикмесинин демилгеси менен узундугу 100 метрлик шырдак жасалды. Ага облустан жалпы 50 уз тартылган. Үстүбүздөгү жылдын 22 июлунда Соңкөл жайлоосунун Баатай аралында эң узун шырдак нарында деп аталган фестиваль өтүп, анда 100 метрлик шырдак коомчулукка көрсөтүлөт. Фестиваль Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын айрым айыл өкмөттөрүнүн жана Алтын кол нарын коомдук бирикмесинин уюштуруусунда өтөт. Негизги максат кыргыз шырдагын дүйнөгө даңазалап, эң узун шырдак менен Гиннестин рекордтор китебине кирүү болуп саналат. Облустук алакада уюштурулуп жаткан фестивалга республиканын башка облустарындагы уздары чакырылды. Иш-чара кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү, ат оюндары, кыргыз көчүн чагылдырган фольклордук программалар менен коштолуп, мастер-класстар дагы уюштурулат. Өлкөдө менен шаршембилик чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Биздин жаңылыктарды Facebook'тагы Нарын медиа борбору, Instagram'дагы Нарын медиа лайф баракчаларынан окуп, YouTube'дагы Нарын ТВ каналынан көрө аласыздар. Ар бир күнүбүз жагымдуу окуяларга бай болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.